Бишкек жана Ош шаарларында 100 орундуу 2 оорукананын куруу иштери ушул жумада башталат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Ооруканаларды куруу иштери архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жоопту. Мындан тышкары өлкө аймактарында колдонулбай турган бош имараттардын багытын өзгөртүп, ооруканага ылайыкташтыруу тапшырмасы коюлду. Боронов аймактарда кошумча орундарды даярдоо боюнча Ысык көл жана Жалал Абад областарынын жетекчилери начар иштеп жатканын сынга алды. Биз Бишкек менен Ошко bir проект менен 2 жаңы больница тез аранын ичинде бүтө турган 1 айдын ичинде больницаны салалдып атабыз. Ушул жуманын ичинде иш башталып, техникалар тартылып, силерге ровно 1 ай срок иш бүтсүн. Ушунун алкагында тапшырма Минздравга тиешелүү жабдыктарды сатып алууну бүгүндөн баштап ошол 2 больницага даярдагылагын. Эже, жана меники меркос туурап туруп койду акчаны. Александр. Канды суюлтканга жардам берген Клександы учурда коронавируска кабылгандар алып жатат. Ал ооруканаларда болжолдуу түрдө 4000 сомдон сатылат. Бишкектеги дарыканалардын биринде Клексан дарысын 2 эсе кымбат саткандар аныкталып, сотко чейинки өндүрүш башталганын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кабарлады. Белгилей кетсек, канды суюлтканга жардам берген Клександы учурда коронавируска кабылгандар алып жатат. Ал ооруканаларда болжолдуу түрдө 4000 сомдон сатылат. Бирок ал тартыш болгондуктан айрым ооруканалар менен алып сатарлар баасын кыйла жогорулатканы байкалууда. На основании следственного поручения нами был проведен контрольный закуп, также экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы Бишкек шаарынын Москва көчөсүндө жайгашкан дарыканадан Клексан препаратынын бир таңгагын 8000 сомго сатып алган. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат. Республикалык штабтын статистикасына ылайык өлкөдө жалпысынан 2428 ак халатчан коронавирус жуктуруп алса, анын ичинен 624 стационарлардан айыгып чыккан. Өлкө боюнча коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин арасынан 200 000 сомдук компенсация 40 медикке төлөнүп берилиши күтүлүүдө. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова брифинг учурунда маалымдады. Коронавирустан каза болгон медиктердин саны азырынча белгисиз. Буга чейин өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режиминин шарттарында медициналык жардам же илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү учурунда кызматтык милдетин аткарууда коронавирус жугузуп алган саламаттык сактоо уюмдарынын медицина жана башка кызматкерлерге 200 000 сом өлчөмүндө компенсация төлөп берүү боюнча өкмөттүн буйругу чыккан. Бүгүнкү күндө 40 медициналык кызматкерге ошол 200 000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөмдөр төлөнүү боюнча каралып жатат. Бүгүн саламаттык сактоо министрлигинде комиссия болот. Бул 40 медициналык кызматкерлер эң биринчи ошол бардык COVID-19 илдетине жабыркаган медициналык кызматкерлердин ичинен 40 медициналык кызматкерлердин списоктары бардык областтардан берилген. Бирок тилекке каршы атайын ошол илдетти тастыктап анан төлөп берүү үчүн эпидемиологиялык тастыктоочу документ, андан сырткары атайын акт, бир нече документтер керек болчу. Ошол эпидемиологиялык корутундулары даярдалбай, ар бир медициналык кызматкерге өзүнчө даярдалып бериш керек экен. Областтар болсо бардыгын таблицага салып, таблица менен даярдап беришкен. Ошондуктан кайра тапшырма берилген, ар бир медициналык кызматкер боюнча өзүнчө даярдап берүү боюнча бүгүн комиссия болуп, ошол 40 медициналык кызматкерлердики каралып чыгып, анан төлөнүп баштайт.